Берүүчү. Мына жерди тапкан берүүчү жок. On sıra. Kuda yüzü bergendir. Pendemde turab. Kata ketiriş mümkünçülügüm var. Allah mага ушундай мүмкүнчүлүк берген. Эми азыр мындай кылабыз мына мына белектер таркатылат азыр. Ар бир оюнга бирден белек коюлуп турат. Так, биринчи Умар бияга. Арашан бияк. Хоп. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көптөн бери биз күткөн убакытта келип жетти. Финал. Ислам интеллектуал оюндарынын майданында финал оюнуна келип жеттик. Финал оюнуна чыккан эки команда. Булар Ош мамлекеттик университетинин Арашан гуманитардык институтунун Арашан командасы. Жана Хазирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинин командасы. Эки команда тең берге чындыгында пешене тери менен, илими менен, сабыры менен жетип келди деп ишенебиз. Финалга 10 суроо коюлду. Оюнчук суроолор эмес, кыйын суроолор. Анткени финалдын байгелери да сонун. Эң чоң байгеси сиздер мына финал оюну Кыргыз телевидениясы аркылуу бүт республикага көрсөтүлүү мүмкүнчүлүгү. Ошондуктан мен силерден өтүнөт элем, суроолорду талдаганда үнүңөрдү катуураак чыгарып, элге түшүнүктүү талдаганга аракет кылсаңыздар. Бүгүнкү ушул оюнга биздин сүйүктүү демөөрчүлөрүбүз тарабынан берилип жиберген белектер бар. Уруксат берсеңиздер, мен биринчи оюнга Темирлан ушул жерде мен Бета чай фирмасынан чай көрдүм. Ошол чайды алып келип берип койсоң. Кружкалар менен. Алты пачка эң кымбат баадагы чай уткан командага кетет. Суроого жооп берүү мүмкүнчүлүгү Арашан командасында, демек биринчи суроо. Суроолорго ойлонууга убакыт деле, суроонун татаалдыгына жараша, балким 1 мүнөт, балким 2 мүнөт, балким 30 секунд. Даярбызбы? Бисмилла, биринчи суроо. Тозокту табуу оңой дейт. Кайсыдыр бир ислам окумуштуусу. Аны издөөнүн кереги да жок дейт. Ошол эле ислам окумуштуусу. Аллахты наразы кылсаң, тозок оту өзү сени издеп табат дейт. Суроо. Ойлонууга 30 секунд. Бейиштин бул дүйнөдөгү дареги кайер? Убакыт. Убакыт, урматтуу командалар. Биринчи болуп жооп берет деп биз чечкенбиз Арашан командасын. Демек, суроону түшүндүңүздөрбү? Бейишти муногу дүйнөдөгү дареги. Жоопту Жумаев Адилет. Адилет. Бейиштин бул дүйнөдөгү дареги бул биздин энелерибиз болуп эсептелет. Пайгамбардын бир хадисинде бейиш бул энелердин кадам алдында деп айткан. Ошондуктан бул дүйнөдөгү дареги бул биздин энелерибиз. Биз энелерибизди сыйласак, биз бейишке киребиз. Демек, бейиштин дареги кайерге жазылган? Энелердин кадам алдында. Энелердин таманында. Баракелде, 1-0. Бейиштин дареги энелердин таманында. Бейиш энелердин таманында. Курбан айтыңыздарга куттуктап, мына ушу 6 пачка кымбат баалуу чайлар жана чай ичүүчү кружкалар, бокалдар берилди. Экинчи суроо. 1-0 эсебинде Азырет Умар командасы, кечиресиздер Арашан командасы. Азыр мына суроого да жооп берүү мүмкүнчүлүгү силерде. Эгер туура эмес жооп берип калсаңыздар, анда Демирге бияк өтөт.
Keyingi суроо. Кыйын суроо. Өткөндө Кыргызстанга, өткөн Орозодо Кыргызстанга кайсыдыр бир конок келди. Ислам мамлекеттеринен. Ислам окумуштуусу болгондо дагы. Адатта кыргыздар меймандос келет, аны дароо жерге сууга койбой көтөрүп пөпөлөтүп, тамактардын баарын коюшу кылып, тимеле пөпөлөп баштады. Ал ислам окумуштуусу мактануудан коркуп, же болбосо тегеберлик кылып койбойн деп коркуп, дароо оозун ачып бериптир. Муну көргөн кыргыздар, муну биз ученый десек, бул оозун ачпайды го Орозодо. Деп андан иренжип, чекесинде тегерегинде эл калбай калды, тарап кетти дейт заматта. Тагыраак айтканда, баягы ислам окумуштуусу максатына жетти. Эми суроо. Бул мусулман күнөө иш кылдыбы же сооп иштедиби? Жарым мүнөт убакыт кетти ойлонууга. Суроо кызык бекен? Убакыт бүтті, урматтуу Арашан тобу. Жооп берүү мүмкүнчүлүгү силерде. Ким жооп берет? Жоопту өзүм жооп берем. Биздин оюбузча ол киши сооп иш кылды. Эмнеге? Анткени азыр так кайсы окуя экенин билбейм, бир эмеде бир алым өзүнүн шакирттери, окуучулары менен турганда ушул сыяктуу оозун ачат да. Орозо туткан болот, бирок оозун ачканда баардыгы биз ушуну алым биздин устазыбыз деп жүрсөк, бул мындай күнөө иш кылды деп качканда жанында бир гана окуучусу калат. Ал исламды туура түшүнгөн менин жанында бирөө гана калды дейт. Биз ошого таянып сооп иш кылды. Сооп иш кылды дейлик. Микрофонду кармаптыр. Сооп иш кылды. Эмнеге таянып сооп иш кылды? Эмне далилдин негизинде? Кайсы далилдин негизинде? Бул адам өзү ошол оозун ачкан адам сапарда жүргөн болот. Сапарда орозо тутуп тутпаш адамдарга уруксат берилген да, бул тутпаш. Демек, сапарда жүргөн адамга орозо кармоо милдет эмес. Милдет эмес. Демек, бул ошого таянып орозо. Рахмат, Экинөл. Силердин жообуңар кандай эле? Биздики да ушундай эле. Баракелде. Эсептегиле, силер да уттуңар. Бирок эсеп биякта. Оомат биякта болуп атат. Дуа кылып туруңуздар. Мен да силер менен кошулуп дуа кылайын. Кудай ушул командага дагы оомат бер. Кийинки суроо. Ойлонууга 10 эле секунд убакыт. Суроо өтө оор. Бирок ойлонууга 10 эле секунд. Ибрайым алейхисаламга көк кочкор курмандыкка чалуу үчүн түшүрүлгөн. Аллах субхану ва таала тарабынан. Ал эми Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга түшүрүлгөн уй азыр каякта? 10 секунд убакыт. Убакыт. Арашан тобу. Өзүм жооп берем. Биздин оюбузча Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга эч нерсе түшүрүлгөн эмес. Жооп. Биздин оюбуз боюнча бул Бакара сүрөсү. Бакара сүрөсү. Ал уй азыр Куранда. Рахмат, 2-1. Мындан кийин оюнду катуулаштырайлы. Бирөөңөр жооп бересиңер, кошумча кылмай жок, кайталап кой демей жок. Мен кааласам өзүм кайталайм. Майлыбы? 2-1 эсебинде кеттик. Суроо жакшы экен. Истикбал салонунан 3 жаздык. Европа стандартына жооп бере турган 3 жумшак жаздык. Кечинде коюп жатсаңыздар болот. Бул суроо дагы өтө акылды калчай турган суроолордон. Ошондуктан мен бул суроого да жарым мүнөт убакыт берем. Жарым мүнөттүн ичинде мен өтүнөм сиздерден телекөрүүчүлөр сиздердин талдаганыңыздарды көрсүн, балким бир сабак алынып калар. Пайгамбар саллаллаху алейхи салам бир хадисинде айтылат. Мааниси жагынан сиздерге айтайын.
Sabır beyiştin kenderinden dedi. Sabırdılık жөнүндө айтса көп. Туурабы? İman emneden turat dese sabır жана şükürдөн. Sabır жөнүндө көп сөздөр бар. Суроо. Sabır менен чыдоонун айырмасы эмнеде? Жарым мүнөт убакыт кетти. Сабыр деген бул мындай бардык эме да. Чыдоо бул эмне десем, чыдоо бул азапка чыдоо, э? Жок мындай эмне таянакка келели. Бир эмеге келели, бир таянакка келели. Сен президентти эстеп турбайсың? Таянакка келели, сиз өзүңүз жооп бересиз. Таянакка келели. Убакыт. Суроо берилди. Sabır менен чыдоонун айырмасы эмне дедик? Жооп берүү мүмкүнчүлүгү бул командада. Кадырга жооп берет. Кадыр. Бисмилля. Чыдоо менен сабырдын айырмасы, чыдоо деген башына түшкөн оор иштерге чыдашы мүмкүн. Ал эми сабыр болсо, ошол башына түшкөн оор кайгы, балелерге Аллах Тааладан үмүт кылып сабыр кылат. Айырмасы мына ушул нерседе. Жооп бүттүбү? Жооп бүттү. Вариант барбы? Сабыр менен чыдоонун айырмасы пайгамбарыбыз бир хадисинде айтат, чыныгы сабыр бул келген баленин, ошо келген бале учурда ошонун башында сабыр кылуу дейт да. А чыдоо болсо бул иштен баягы келген балеге кийинчерээк мындай эме кылуу да, чыдоо. Мен чынын айтсам, Арашан командасынын жообун туура деп айтат элем, далили бар болгондугу үчүн. Sabır dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kelgen musibattın algaç kadamında sabır kılı dedi. Oşo sabırdın çoğu dedi. A çıdoo emne dese oşo musibatka hareket kılbo. Жеңүүгө hareket kılbo, çıdap oturu. 2-1 esebinde 3-1 esebinde Araşan тобу биздин белектерге дагы ээ болду. Биздин белектерди узатып коесуздар. Бул белектерди сиздер финалдан утасыңар, утпайсыңар ага карабай туруп силердики. Yaşar un firmasынан bir tabak tattуу даамдуу печеньелер азыркы оюндун суроосуна коюлат. Суроого жооп берүү демилгеси Арашан тобунда эмек келерки суроо. İsa aleyhisselam, İsus Hristos. Kebir tarıkçılar İsus Hristos'tu, İsa aleyhisselam'dı Golgofa'ga көмүлгөн дейт. Ал эми акыркы археологиялык казуулар Иисустун сөөгүн Ватикандын жанында кайсыдыр бир ойдуңда. Бирок аяр казууга уруксат азыр бериле элек деген божомолду айтышуу да. Суроо. Балким жакын арада прессаны барактасаңыздар жообун табарсыздар. Бул эки гипотезанын кайсынысы чын, кайсынысы калп. Убакыт 30 секунд кетти. Стоп. Жооп берет Арашан тобу. Бул суроого эки жооптун экөөсү тең туура эмес. Бул Иса алейхисалам негизи Алла Таала тарабынан асманга алынып кеткен. Анын сөөгү коюлган эмес. Коюлган эмес. Туура айтасыздар. 4-1. Байгени. Чайга иче турган печенье да силердики болду. Pistol firması, жананын генералдык директору Юсуф Бей азыркы суроого 1000 сом байге коет экен. Мына 1000 сом. Уткан командага финалга чыкты, чыкпаганына карабай туруп 1000 сом байге. Суроо. Нух пайгамбарга алейхисалам Аллах субхану ва таала чоң кеме курууну жана ага жан жаныбарлардан жуп кылып жүктөөнү буйрат. Нух алейхисалам Аллах субхану ва таала айткандай кылат. Бирок кеме 3 кабат жасалгандыктан түпкү кабатка айбанаттар
Üstünkü kavatqa kanatlılar jaygaştırılат. Eki kavattın ortasına adamlar jaygaştırılат. Hem hurmatlı bilarmanlar, berilgen 1 minutun içinde Nuh paygambardın жүргүнчүлөрү эмнеге мындай tarizde kemege жүктөлдү? Oşunu düşündürüp bersеңиздер. Vaqt ketdi. Вакыт. Жооп. Бул суроого жоопту өзүм берем. Нух алейхиссалам бул канаттууларды биринчи канаттууларды эң үстүнкү кабатка жайгаштырганы, бул канаттуулар бир гана ордунда тура бербестен учуп кайра келип конуп турушкан да. Башка коно турган жер жок болгондуктан кайра ошол жерге келишкен. Birinci sebebi dagы. Экинчи себеби адамдар экинчи кабатта болгон себеби булар биздин оюбузча ортодо туруп эки жакты тең мындай көзөмөлдөп башкарып. Dagы bir sebebi. Жаныбарлардын төмөнкү кабатта болушу бул биздин оюбузча бул кемени дагы баягы салмактуу тең салмакта сактап турган. Üçüncü sebebi. Meyli. Men hazır sizlerge жеңишти berişim mümkün. Dagы bir суроого жооп берсеңер. Жана мен эскертүү жасабадым, ошонун не себебинен ушул суроо. Куштардын үстүнө жайгалыштын дагы bir себебин айтчы. Себеби деген айтсам болот. Микрофон. Себеби дегенде куштар ошол Нух пайгамбарыбыздын жанакы кемесине эметкенден кийин, суу ташкын болгондон кийин булар суунун үстүндө жүргөн деңизде. Бул деңизде болгондуктан куштардын жанакы 3-чү катта неме болушу, куштар барып ошо кургак жерлерди издешкен бул жерден. Ошол жерден Нух пайгамбардын үстүндө жанакы көгүшкөн жатат го. Ошол себептен болушу мүмкүн дейбиз. Куштар демек кайсы функцияны аткарып атат? Бул жанагындай разведка функциясын жанагындай. Жер издөө функциясын. А негизи физикалык түшүндүрмө боюнча туура жооп берилди. Кеменин ылдыйы оор болгон сайын балласт сакталат дейт да, оорак жаныбарлар ылдыйына сакталган дейт. Негизинен туура. 5-1 эсебинде жана 1000 сом сиздердики. Азыр мен чынын айтсам 5-1 эсеби силерде шанс бар, урматтуу Ислам университети. Сиздерде мүмкүнчүлүк бар азыр. Жетип жана утуп алууга. Кеттик. Мен азыр дагы бир байге коем. Айгүн Ишат деген фирма бүгүнкү Курбан айтка арналган оюнга 2000 сом байге уткан командага. Суроо оор. Бирок ишенем сиздер жооп табасыздар. Кудайдын бар экенине ишенет. Өзүн мусулманмын деп эсептейт. Бирок намаз окубайт. Арак ичет. Зекет төлөбөйт. Бирок процентке акча алат жана акча берет. Орозо кармабайт, бирок пара алат. Аялын башкармак түгүл, кийин деп да айта албайт. Коркот кийин деп айтуудан. Бирок Кудайдан гана корком деп айтат. Бирок ал өзүн мусулманмын деп эсептейт. Аталарыбыз да мусулман болгон дейт. Суроо. Оор суроо. Бул мусулманбы, капырбы деген суроо өзү. Бирок бул суроонун түбүндө турат. Каяктан билебиз анын мусулман же капыр экендигин? 1 мүнөт убакыт кетти.
Улуг аке келип тарт берип аткан. Келип тарт берип аткан. Убакыт, урматтуу командалар, жооп берүү мүмкүнчүлүгү Арашан командасында. Бул суроодун жообун Жаркынбай берет. Суроону түшүндүңөрбү өзү? Бир кайталап койсоңуз. Булар мусулманбы же капырбы? Мусулман же капыр болсо, сиздер же мусулман же капыр деп айтсаңыздар, далилин каяктан алып айтасыздар, далили менен. Жооп. Биз бул адамдар мусулман болуп эсептелет. Себеби анын жүрөгүндө Аллага болгон ишеним бар. Аллага ишенет, өзүн дагы мусулманмын деп эсептейт. Бирок Алладан коркот. Жана азыркы турмуштагы эмени алып карасак болот да, азыркы турмуштучу. Мисалы биздин кыргыз элдери көп эле баарын өздөрүн мусулман деп эсептейт. Бирок намаз окубагандар бар, зекет бербегендер бар, пара алгандар деле бар. Алар деле өзүн мусулман деп эсептейт. Ошондуктан Демек алар өздөрүн мусулманмын деп эсептесе мусулман боло береби? жок, Аллага ишенип атпайбы, жүрөгүндө Аллага болгон ишеними Сен бар. кайдан билесиң аны? Анын бирок анын өзүнүн немеси Алладан корком дейт, анан бирок өзүнүн нафсиси жол бербейт да бир Жок. кимилерди аткарганга. Суроого жооп. Мусулман. Мусулман. Далил каякта? Далил анын Алладан коркконунда, өзүн мусулманмын деп эсептеп, Аллага ишенгенинде. Туура эмес жооп. Кадырге. биздин оюбуз боюнча негизинен адамды капырлыкка чыгаруу дайындап могу киши капыр деп айтуу мүмкүн эмес, бирок кылган амалдарын жаша айтсак болот. Биз бул жерде бул кишини ушундай амалдарды кылгандарды капыр деп айта алабыз. Анткени имандын шарттарынын бирөөсү иман келтиргенден кийин ал салих жакшы амалдар аткаруу шарт. Ал эми далил болсо Аср сүрөсүндө "Вал аср иннал инсана лафи хуср иллаллазина аману". Бул жерде иллаллазина аману иман келтиргендер жана ва амилис салихат жана салих жакшы амалдарды кылгандар деп Аллах Таала Куранда айтып кеткен. Жана Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын айтчы Бакара сүрөсүнүн. Амана расулу бима унзила илейхи мин раббихи вал муъминун куллун амана биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи ла нуфарриқу байна ахадин мин русулихи. Эми мен суроома жооп каерде турат? Бир сөз менен кеттик. Менин суроома жооп каерде турат? Калу сами'на ва ta'ана гуфранака раббана ва илейкил масир. Жооп 1. Böyle kuruluşlar. Bu жерде башында 2. биздин оюнча башында. Порсел вали ва ахир. Биздин оюбуз боюнча башында турат да. Куранда турат. Жооп Куранда турат. Туурабы? Муну капыр же мусулман экендигини өзүң айттың. Адамдар айта албайбыз атат. Амалдарына карап иш кылат. Бирок далил кана десе Куранда турат далил. Биздин итикат ишенимиз боюнча амал менен иман башка нерсе. Эгерде бир мусулман өзүн мен мусулманмын деп айткан болсо, биз анын мусулман экендигине өкүм кылабыз. Себеби алымдар айткан нахну нахкуму бид-давахир валлаху ва таалла бис-сараир дейт. Биз сырткы көрүнүштөргө карап өкүм беребиз, ал эми ички сырларын Аллага калган нерсе деп айтылат. Бул жерде бир пенде канчалык күнөө иштер жасаса да, Демек мен суроо берейин, сизге суроо берейин. Азыр мен берген суроого жооп алындыбы, алынбадыбы? Эгерде бул жерде мына балдардын айтканы туура, ал мусулман болуп саналат, мусулмандыктан чыкпайт, эч качан капыр деп айта албайбыз. Себеби амал менен иман эки башка. Далили ошо бул жерде Алла Таала пенделерге кайрылган убакта эй иман эткендер деп кайрылат. Эй амал кылгандар деп эки башка нерсе. Ошондой эле пайгамбарыбыздын да хадиси бар. Бир күнөөкөрдүн аркасында намаз кылууга болот деп айткан. Себеби ошол жерде Түшүнүктүү. Мен ойлойм да, вообще-то суроого силер жооп бердиңер да. Жооп бердиңер суроого, бирок Ислам университетинин студенттери катары силер бул суроону жеп коюшуңар керек эле да.
Maga sizlerden biriler sözüңөр керек эле. Жок. Бул капырбы, мусулманбы? Аны силер далилдейсиңер. Же болсо далилдөөдөн баш тартасыңар, а? Экөөнүн бирин кылдыңар. Силер айттыңар, биз аны капыр же мусулман деп айта албайбыз дедиңер. Буга bunun musulman же капыр экендигине далил Куранда деген эле сөзүңөр керек эле мага. Ошо Куранда бол Асыр сүрөсү. Эми ал Асыр сүрөсүн айттыңыздар, мейли, мен Куран деп эсептейин, эсепти сиздерге берейин. Рахмат. Мына байгетлердики бул Куранда деген сөзүңүздөр керек эле да өзү негизи. Жок, бул мындай аксакал. Муногу менин имандуу же имансыз экенимди сен билбейсиң. Туурабы? Карап тур. Мени имандуу же ооба. Мен мусулманмын деп айтсам, сен мен мусулман деп ойлоп калышың боло берет. Эми менин мусулман жана мусулман эмес экениме далил каякта десе, Куранда далил турат. Ооба. Жок, мен накта мусулманмынбы, мусулман эмесминби? Сөздүн өзү ага, капыр деген сөздүн. Вот смотрите. Жаап жакшыруу. Ке башкача кылайлы, суроону башкача. Муногу бала өзүн космонавтмын деп атат. Космонавтмын десе, балким космонавттыр. Ким билет? Бирок мунун космонавт экенин далилдеш үчүн биз аны каяктан көрөбүз, бул космонавт болуп уча алабы, уча албайбы? Космоско учабы, учпайбы? Кеп ошондо турат. Биздин мусулман экенибизди билүүчү бир гана Аллах субханаху ва таала. Туурабы? Чыныгы таслимди билүүчү. Аны далилдөөчү китебинде турат. Жана ыйман шарттарынан Суроо башкача болуп калды да. Бардык шартына ишенип, бир шарттын ишенбөгөзү мусулманбы? Жок, болсаңыздар. Жанакы. Көңүл буруңуздар. Менин берген суроому түшүнгөн аракет кылсаңар, логиканы түшүнгөн аракет кылыңыздар. Мисалы үчүн кимдир бирөө менен биз талаштык, биз айтабыз, бул мусулман десе, бирөө мусулман эмес десе, биз айтабыз, мусулман же мусулман эмес деп айтууга укугуң жок. Бирок мусулман ким экендигин биз Курандан окуп беребиз. Мусулман деген мындай болуш керек. Сени мусулмансыңбы, капырсыңбы билбейм ука. Бирок мусулман Аллах субханаху ва таала мындай деп айтып атат. Деп Курандан окуп беребиз. Ал өзүн табат ошол жерден. Агай бияктагы суроонун натыйжасы өкүм болуп атпайбы? Өкүм эмне? Мусулманбы же кафир болуп атпайбы? Токтогула, мен муну мындай чечелик, мына жобого ылайык чечели. Ошол суроону түзгөн жигиттерди мен ушака чакырайын. Өздөрү түшүндүрүп көрсүн. Ким түздү эле? Биринчи агай суроону берди, мусулманбы же кафирби? Далилин сурап атат. Бул жерде далил каерде болгонун сурап атат. Но бирок ага ал жерде өкүм бергиле деген жок. Мусулманбы же кафирби деп. Далилин сурап атат. Просто ошо мусулман жана же кафир болгондугунун далили кайсы жерде? Албетте бул мусулманбы же кафирби ошонун далили Куранда да бардык нерсе ошол. Рахмат. Суроо ошо. Жок, ага бул жерде капыр деген сөздүн өзү сөздүк мааниси бир нерсени жаап жакшыруу, тануу дейм. Ошону билип турса дагы ошо жаап жакшыруу деген. Ну майли, оюндан кийин майли. Мен в общем жооп алынды деп эсептейм. Кеттик, кийинки суроо. Утуш ниетинде келгендер утат. Аллахты разы кылуу ниетинде келгендер Аллахты разы кылат. KGLB фирмасынын жетекчиси Курбан Айтка деп ушул суроо үчүн 2000 сом акча коюп атат. Буга туура жооп берген команда ушул 2000 сом акчаны алат. Урматтуу командалар. Суроо. Азыр суроого жооп берүү мүмкүнчүлүгү Хазирет Умар Ислам университетинде. Кайсыдыр капыр? Көңүл бургула мен суроома. Абу Ханифадан сурап атат. Азыр Аллах кайсыл жакты карап турат деди. Абу Ханифа алдында турган шамды көрсөттү. Шам барбы? Студияга берип койсоңуздар шамды. Абу Ханифа шамды көрсөттү. Жана капырдын суроосуна суроо менен жооп берди. Ал жоопту табууга силерге 30 секунд убакыт берем. Кетти убакыт. Убакыт. Урматтуу
İslam Üniversitesi'nin komandası жооп. Суроону кайталаштын кереги жокпу? Кайсыдыр бир капырдан кайсыдыр бир кафыр Абу Ханифадан сурады дейт. Абу Ханифа азыр Аллах каякты карап турат dedi. Абу Ханифа Шамды көрсөттү. Балким күйгүзүп көрсөткөндүр. Анан капырдын өзүнө суроо берди. Сиздер ошол суроону табышыңар керек. Анын берген суроосу капырга берген жооп эле. Жооп. Жоопту өзүм берүүгө аракет кылайын. Шам ушул бөлмөнү үчүн жарытып турабы деген жооп берген. Демек, Абу Ханифанын жооп иретинде берген суроосу Шам ушул бөлмөнү жарытып турабы? Болду. Ошол сыңарындай Аллах. Жок, точно суроо. Жооп точно болсун. Абу Ханифа эмне деп суроо менен жооп берди? Бир. Абу Ханифа ошону айтыш менен Шам күйүп турабы, жарытып турабы деген менен Аллах Таала бардык жакта тиктеп. Бир эле сүйлөм менен жооп бергилечи мага. Абу Ханифа эмне деди? Барбы жооп? Жарык берип турган шамбы же күнбү деген. Жооп туура эмес. Мен атай Шамды бердим жана ойлодум, Азырет Умар атындагы Ислам университети Шамды жагып да көрөбү дедим да. Мына күйүп турган Шам Абу Ханифа кафырга суроо берди. Ал суроосу жооп эле. Эмне деп берди? Шам өзүнүн жарыгын эми Алла Таала кайсы жери карап турат дегениге байланыштырып, жарыгын кайсы жерге тийгизип турат. Бул Шамдын жарыгы кайсыл жерге тийип турат? Кайсыл жерге тийип турат деди. Бул жооп. Мына Шамдын жарыгы каяка кетип атат? Бардык жака. Бардык жака. Аллах каякты карап турат? Бардык жер. Аллах ала. 2000 сом. Keyinki суроо. Жана жооп берүү мүмкүнчүлүгү Арашан университеттин командасында. Көңүл буруңуздар. Бул дагы логикалык суроолордон. Ойлонууга 1 мүнөт убакыт берейин. Жана бул суроого мен байгеге осо Жанбай Элтыды, 1000 сом ушул суроого коюп атат. Кайсыдыр бир капыр көңүл буруңуздар Абу Ханифадан сурады. Я Абу Ханифа, мейли адамга чейин Аллах болгон экен. Аллах адамды жараткан экен. Эми айтчы мага, Аллахтан мурун эмне болгон деди. Сиздер азыр 1 мүнөттүн ичинде Абу Ханифа бул кафырга суроо иретинде берген жообун таап беришиңер керек. Абу Ханифа азыркыдай эле суроо берген, бирок берген суроосу жооп болгон. Убакыт. Men onu yıldıkta da karat etişemi. Adam balası jaralган эчи. Allah Adam balası jaralган. Vakit. Demek жооп берет. Арашан командасынан Атабек. Сизден суроону кайталаңыз. Абу Ханифадан bir kafir келип сурады. Ya Абу Ханифа, Аллах адамдан мурун бар болгон экен, бирок Аллахтан мурун эмне бар эле деп сурады. Сураганда Абу Ханифа ага суроо берди, жана берген суроосу жооп эле. Эми силер ошо Абу Ханифа берген жоопту айтып беришиңер керек. Суроону. Биздин оюбузча Абу Ханифа ошол капырдын өзүнүн эле мисал келтирсе керек. Эми бирок бунун жообун так билбейм, анан аракет кылып көрөйүн. Sen jaralardan murda
мисалы өзүн айтып атат да, бул өзү жоктон келип Алла Таала тарабынан жаралды, бирок өзүнө айтып атат, сен жаралардан мурда кайда элең. Жооп туура эмес. Эгер ушу окончательный, ушу акыркы жооп болсо туура эмес. Хазрет Умар университетинин командасы жооп барбы? Мындай жаралардан мурда өзүң кайда элең дегенде. Силер суроону түшүндүңүздөрбү өзү? Болду. Жооп жок. Окуйунбу жоопту? Барбы силерде? Жокпу? Абу Ханифа кафырды суранды. Сен 1ден 10га чейин саначы деди. 10дон 1ге чейин саначы деди, артты көздөй. Кафыр санады. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dedi. Hanife sordu. Birden narağında ne var dedi. Kafir aytты, eşteke yok dedi. Allah'tan burunda eşteke yok. Keyinki oyunga biz belek kılıp mına uşul жерде турган китептердин бардыгын койдук. Бул китептерди коюудан максат команда мүчөлөрү кааласаңыздар өзүңүздөргө алып калыңыздар. Кааласаңыздар биродарларыңызга таратыңыздар. Бул китептерди жана журналдарды бизге Акбашат журналы Белекке берип кетти. Ушул команда ушул суроого ушул биздин белектерди таратып койсоңуздар деп өтүндү. 6-2 эсебинде Арашан тобу алдында кетип жатат. İmam Şafii'den bir kapır soradı. Ey imam dedi. Şaytandı Allah ottan yaratkan eken dedi. Anan kayra şaytandı tozoqa düşürem dedi. Tozoktu kıynoçu nerse ot dedi. Şaytan özü ottan bolsayı jana ottan bolgon nerseni ot menen kantip jazalasın dedi. Жарым минут вакыт ойлонуңуздар жана Шафийдин жообун табыңыздар. Uakıt. Demek cevap verir Arashan Tov. Bu suroonун жообун Тилек байке. Dilek. Бул жерде имам Шафи ал адамды ошол жерден топурак менен алып уруп көрөт. Топурак менен урат. Урганда ал адамдан баягы кан агып эме болгондо ошол жерден түшүндүрөт да. Бул адам да топурактан жаратылган, бирок баары бир деле топурактан эме азап көрөт деп. Ошол сыяктуу мисал менен түшүндүрөм. Сәл көркөм десеңер болмок да, өзү ислам көркөмдүк. Демек сүйлөгөн сөздө көркөмдүк керек. İmam Şafi bir kesekti altırıp bir koy deydi kapırdı. Kapırdın başı jarıldı deydi, kan aktı deydi. Kapır cini geldi deydi, ey imam ne meni urup otasın deydi. İmam Şafi aytты, sen topraktan jaralgansın mı? Ova. Bul da toprak mı? Oruyup eken de orada. Belekler sizlerge. Kitaplar, jurnallar, Akbaşat jurnalının belekleri. Акыркы суроо. Бул өтө оор суроо. Өтө оор суроо. Жана бул суроого мен ойлонууга 20 секунд убакыт берем. Жана ушул суроого татыктуу жооп берген команданы упай жагын эске албай туруп эле мен өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмөн пайдаланып жеңүүчү деп эсептейм, убада берем. 20 секундта ушул суроого жооп тапкан адам. Өтө оор суроо чындыгында. Клейтинг деген осо Мурат Бей деген жетекчиси, Клейтинг. Мурат Бей деген жетекчиси бул суроого 1000 сом упай коюп атат. Мен айтайын, бул суроонун жеңүүчүсү бүгүнкү оюндун жеңүүчүсү деп мен тааныйм. Себеби суроо кыйын, шарты да оор. 20 секунд ойлонууга. Упай жагынан уткан топ албетте ал жеңүүчү. Ал жеңүүчү. Жана билесиңер го, рингте очко менен уткан бар, нокдаун, нокаут менен уткан бар. Мына ушундай парк менен. Демек суроо. Аллах субханаху ва таала Куранда бир аятта айтып атат.
Allah kimdi tуура жолго салууну кааласа, анын көңүлүн исламга ачат. Ал эми ким дадаштырууну кааласа, анын көңүлүн кудум асманга көтөрүлүп бара жаткандай тар жана кубуш кылып коет деди. Суроо. Бул аятта болгону жакында гана ачылган, өткөн кылымда, 20-кылымдын орто чендеринде ачылган bir atmosferalык кубулуш айтылып жатат. 20 секунд убакыт кетти. Айтыңыздар ошол кубулушту. Убакыт. Урматтуу командалар, убакыт. Жооп берүү мүмкүнчүлүгү дагы эле болсо Арашан тобунда ким жооп берет? жоопту Жаркынбай жооп бергенге аракет кылат. Жаркынбай. Бул суроого жооп бул жакында эле ачылган эме атмосфералык адам өдөгө абада өдөгө көтөрүлгөн сайын ага аба жетишпей эмеси кысыла баштайт жүрөгү. Аба жетишпей ошо эмеси кысылганында эме болот да. Бул Куранда эле айтылып атат. Куранда айтылып атат. Ошо Куранда айтылган эме, ошо Куранда айтылган аят кийинчерээк бул ачылган кубулуш. Ошо ачылып атпайбы кубулуш? Ошо адамдын өдөгө көтөрүлгөн сайын жүрөгү эме кысылат. Барбы жооп? Эми бул айтылып аткан жаңы ачылган ачылыш биздин оюшча бул абанын суюкташы, аба канчалык суюктаган сайын кыса баштайт. Ошол эки жооп менен жооп бермекчибиз. Адам канча бийик көтөрүлгөн сайын эмеси аба басымдыгы төмөндөп, аба жетпей кыса баштайт да. Абада дейт, адам көтөрүлгөн сайын кычкылтеги азайып, абанын басымы 1 градуска азайып турат экен дейт. Муногу илимий ачылыш болчу, жооп алынган жок, кечиресиздер. 1 градуска улам көтөрүлгөн, ар 10 метрде дедиңерби? Ар 100 метрде 1 градуска азайып турат экен. Демек бул суроого эч ким уткан жок. Бирок 8-2 эсебинде Арашан тобу ислам интеллектуал оюндарынын финалынын жеңүүчүсү болуп эсептелди жана 2-орунга чыккан. Hazreti Umar атындагы Ислам университетинин командасына да Аллах разы болсун, биздин Байге фондунан келген 2 компьютерди 2 командага ыйгарып коюуга уруксат бересиздер. 2 командага ыйгарыла турган компьютер экөө тең кымбат баалуу. Акыркы жетишкендиктерге кандай жетишкендиктер менен жабдылган компьютерлер. Биз мусулмандар бүгүнкү күнү технологиядан алдыда болушубуз керек. Ар бирибизде компьютер болуш керек, ар бирибизде телефон болуш керек, ар бирибизде коммуникация мүмкүнчүлүктөрү болуш керек. Белеңиздер кут болсун. Жана ошондой эле 3-чү компьютерди мен ушу суроолорду түзгөн студенттер тобуна тапшырып коюуну мага уруксат этесиздер. Туура болобу ушу? Сыйлыгыңыздар кут болсун, урматтуу командалар. Жана ушундай эле финалга чыга элек командалар, чыкпаган командалар, мен урматтуу телекөрүүчүлөр бардыгыңыздардын өтүнөн бүгүнкү оюн акыркы оюн болбош керек. Жана ислам интеллекттен тургандыктан мындан арыда ушул оюнду өнүктүрүү максатында көмөктөшөм деген мусулмандарга жол ачык албетте. Студияга келип бергендигиңиздер үчүн чоң рахмат. Жана операторлорго, режиссерлорго, ушул оюнду эфирге алып чыгууга жардам берген бардыгыңыздарга бүгүн Аллахтын ыйык күнү болгон Курбан айт күнү үй бүлөңүздөргө тынчтык, каалаган кылган дуаларыңыздардын кабыл болуусун биз да өтүнөбүз. Бардыгыңыздардын Аллах субхану ва таала ыраазы болгон болсун. Эл жерибизге тынчтык болсун, чоңдорубузга топуктук жана иман берсин. Илайым акыретибиз бактылуу болсун. Келерки жолугушат энд. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Эми мен бул оюндун ары катышуучусу катары, ары ушул күбө катары мен бул программа аябай толкундантты, кубандырды, сүйүнүчтөбүз. Бул деген Кыргызстандын, айрыкча ушу жаштардын арасында болгон руханий байлыкка болгон умтулуу, жаңылануу, өзгөрүүгө болгон бир жетишкендиктер болуп эсептелет. Бул ушул мамлекеттик деңгээлде элдин алдында ушундай интеллектуалдык деңгээлде оюндун жүрүшү абдан бир жетишкендик болуп эсептелет, ийгилик. Эми мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып алдыда келе жаткан Курбан айт майрамы менен бардык ушу кыргыз элин Азирети муфтий Мураталы Ажы Жумановду жана бүткүл мусулмандарды Курбан айт майрамы менен куттуктап кетмекчимин. Мусулмандарга бирлик, бирдиктүүлүк, ынтымак, ырашкердик берсин.
рахмат ушу силерди ушул уюштурган оюнуңарга эмгеги өткөн эр азаматтарга чоң ийгилик каалайм, рахмат айтам, ыраазычылык билдирем. Ошо баардык кыргыз элинин Курман айт майрамы менен куттуктайм. Жана баардык мусулмандарга тынччылык, токчулук каалап кетмекчимин. Жана ушул болуп жаткан оюндар кыргыз элине көп пайдасы тиет дейм. Жана ушундай оюндар көп боло берсе кыргыз жаштарына да, Кыргызстандын келечегине да жакшы болуп, жаштардын өнүгүп өсүшүнө жана ыймандуу болуп чоңоюшуна көп таасир этет дейм. Мага бул оюн аябай жакты. Анткени бул ислам интеллектуалдык долбоору бизге аябай жакты. Биз ушуну угарыбыз менен ушул жерде бир туугандарыбыз менен көрүшсөк, ушул ислам тууралуу сүйлөшсөк деген ойдо болчубуз. Бул аябай жакты. Андан мага дагы бир жаккан жери бул Мыктыбек беке мындай долбоору. Албетте бул ислам артта калган, ислам цивилизациясынан артта калган, анан модернизациядан четте калды деген түшүнүктөрдү четке кагуу керек болсо, ислам биз ушундай исламга чакыруу, дават иштерин ушундай оюн аркылуу, же болбосо жаштарды тартуу үчүн айрыкча ушундай оюндарды, ушундай долбоорлорду уюштуруу бул зарыл. Азыркы учурда керек болсо өтө аябай зарыл керек болгон жагдайда келип отурат да. Мен учурдан пайдаланып ушуну долбоорду уюштуруп эфирге алып чыккан ушундай Мыктыбек байкеге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ушуну колдоп берген бир тууган мусулман боордошторубузга, туугандарыбызга чын дилимден чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Жана ошо бул жерде негизги максат ислам жөнүндө, ислам тууралуу бөлүшүү болду. Бирок ошентсе дагы мен биринчи, экинчи алган негизи орундарды алган, сыйлуу орундарды алган атаандаштарымды куттуктап кетем. Менин көз карашым ушул студияда болгон оюн эң жакшы деңгээлде өттү. Жана ушул бүгүнкү оюн мага абдан жакты. Баардык катышуучулар абдан даярданыптыр. Баардыгы ошо эң жакшы деген баа бермекчимин. Биз ар кандай темада суроолорду даярдадык. Бирок бул оюн кыйын өтөт деп ойлогонбуз. Кудайга шүгүр абдан жакшы өттү. Жана биз ойлойбуз, бул ислам интеллектуалдык оюну кыргыз элине исламдын интеллектуалдуу жол менен жетүүсүнө себеп болот деп ойлойм. Биз албетте ушу оюнду түзүп атканда, суроолор издештип атканда, нар жак бер жактан издештип атканда, ушу биздин жакшы ниеттерибиз бар эле. Ошо кыргыз элине кыргыз элинин келечегине болсун, жакшылаган мындай жакшы нерселерди, жакшы маалыматтарды кыргыз элине жеткизели деген ниетте ушу суроолорду түздүк эле. Мен ишенем, ушу кыргыз элине жакшы бир келечегине жакшы бир нерселерди үйрөтөт деп. Бакытчылык дайыма кыргыз эли алдыда келген элдерден болуп жүрө берсин. Бардык элдерге биринчи саламдуу айтат элем. Тынччылык болсун, кыргыз элибизге жана бейкутчулук, биримдиктүү болушун каалайт элем. Биринчиден айтсам, биринчи өзүмө кандай пайда алсам, мен дагы эл журтка ошондой пайда тийди деп ойлойм. Мага мисалы үчүн билсем, канча нерсе билсем, ошодон дагы билишимен дагы көп нерсе мага дагы үйрөттү да. Билген нерселерим дагы бекемдеди, билбеген нерселерим дагы үйрөндүм да буданчы. Ошондой эле мен дагы ойлойт элем башка элдерге, башка жаштарга, Кыргызстандын жаштарына ошончолук деңгээлде пайда берет деп ойлойм. Мен силердин ушунча түшкөн суроолоруңарга чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Биринчиден сиздерди келе жаткан Курман айтыңыздар менен куттуктайм. Сиздерге ушул Курман айтта жакшылыктарды каалайбыз. Ушул бүгүнкү болгон жарышта биринчи орунга татыктуу болдук. Бирок ушул жарышты мындан кийин дагы ушундай оюндардын улана берүүсүн каалайбыз. Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинин студенттери атынан жалпы журтка ысык салам жана Курман айт майрамыңыздар менен.